Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздер менен арыктоо темасында сүйлөшөбүз. Андыктан сиз дагы арыктоого байланыштуу тажрыйбаларыңыз менен бөлүшүп, комментарийге канча убакыт аракет кылгансыз, канча салмак таштагансыз ушуларды жазсаңыз жакшы болот. Мен болсо сиздер үчүн толуктап койгон жаңы маалыматтарымы айтууну баштаймын. Негизи буга чейин ушул темада көп эле жолу маалымат бергенмин жана бүгүнкүсү эң керектүүсү, эң жакшысы болмокчу. Ар жолу сиздерге ушундай маалымат берерде сөзсүз изденем, сөзсүз жаңы маалыматтарды табам, андан кийин гана маалымат беремин. Айтып коюш керек, арыктоо кыйын, мындан да кыйыны салмак кошуу. Ошол себептүү салмагыңыз көп болсо, сиз тынчсызданбай эле коюңуз. Сизди эптеп арыктап алсаңыз болот. Семире албай жүргөндөргө кыйыныраак. Бирок астей деле аракет кылып салмагын ошол көбөйтө албай жүргөндөр кошсо болот. Болгону ушул арыктоо оңоюраак демекчимин. Бул ушул арыктагысы келгендерге стимул болсун. Анан ушул арыктоого карата бизден эмне талап кылынат? Адамдык эки сапат талап кылынат да. Биринчиси бул чечкендүүлүк. Бир нерсени баштадыңызбы, сөзсүз катуу башташ керек. Анан экинчи сапат болсо туруктуулук. Эгер ушул эки сапатыңыз болсо, сиз каалаганчалык салмагыңызды азайта аласыз. Өзүңүздүн табигый салмагыңыз канча болуш керек болсо, ошого жете аласыз. Салмак негизи канча болуш керек экендигин дагы башында айтып кое бергеним жакшы. Эми ошол формула бар, башка бар. Эң оңою ошол өзүңүздүн боюңуз салмагыңызга тең болушу керек да. Мисалы үчүн эркек киши болсоңуз, боюңуз 1,80 болсо, 80 килограмм же андан аз болгонуңуз жакшы. Аял киши болсоңуз, 1,80 болсоңуз, 75 килограмм же андан аз болгонуңуз жакшыраак. Эң оңой ушул аныктоо жолу ушул да, салмак көп же аз экендигин. Анан ушул белдин өлчөмүнө карап дагы аныктайбыз. Киник туштан өлчөйбүз. Эгер эркек кишиники 94 сантиметрден ашык болсо, бул ашыкча салмак. Аял кишиники болсо 80ден көп болсо, ушул ашыкча салмак. Ошо эки учур тең чоң курсактуулук деп эсептелет. Андан аз болсо, демек сиздин салмагыңыз дагы нормага жок дегенде жакын болот. Эми кантип арыкташ керек? Ушуну айталы. Арыктоо үчүн эки нерсе талап кылынат деп мен саймедирип дайыма айтып келгенмин. Биринчиси бул жеген тамак ашты азайтыш керек, экинчиси болсо кыймылды көбөйтүш керек. Кээ бир учурларда ачка дагы жүрүш керек. Бул дагы талашкыс факт. Ушундай кылсак жакшы болот, бирок мынтип өмүр бою жүрө албайбыз. Дайыма эле ачка жүрө албайбыз. Дайыма эле тойбой жүрө албайбыз. Бул стратегия жарабайт да. Негизи адамдын организми өтө татаал система. Анда көп нерселер бар. Эндокриндик система деген нерсе бар. Эндокриндик система бул биздин организмибизди сырткы бизге таасир этүүчү факторлорго туруктуулугун камсыздап берип турат да. Эгер бул система болбогондо биз жашай алмак эмеспиз. Жана ошол ички секреция бездери биздин ошол баардык иш аракеттерибизди башкарып турат. Жана ошол биздин ушул гормондорубуз салмакка дагы таасир этет да. Эки гормон бар. Ушул эки гормонубуз биздин салмагыбыздын туруктуу болушуна мындайча айтканда таасири бар да. Эки гормондун биринчиси бул соматотропный гормон. Эгер бул гормон бизге жетиштүү деңгээлде чыгып турса, организмде пайда болуп турса, анда салмагыбыз дагы жакшы болот. Бул гормон бизде керегинче болуп туруш үчүн бизден эмне талап кылынат? Бизден эки нерсе талап кылынат. Түнкү уйку жетиштүү болушу керек, жок дегенде 6 саат жана эртерээк болуш керек. Анан мындан сырткары кээ бир учурларда ачка жүрүш керек. Кантип ачка жүрөбүз? Орозо кармасак жакшы болот. Бул эң туура чечим болот да. Бул руханий дүйнөбүз үчүн дагы жакшы. Экинчи жагынан салмак дагы кетет. Жанагы гормондун көбөйүшүнүн эсебинен. Болбосо бир айда бир жолу, эки жолу 24 саат, 36 саатка чейин ачка жүрсөк дагы жакшы болот. Ушул гормонду көбөйтүш үчүн. Эми экинчи бир гормонубуз бар. Бул инсулин гормону. Инсулин гормонун биз арыктагыбыз келсе тескерисинче көбөйтпөшүбүз керек да. Ошондо биздин салмагыбыз нормада
сатылат. Өзү инсулин гормону ашказан астындагы безден бөлүнүп чыгат жана ал өзгөлтүксүз чыгып турат. 24 саат бою ар саатта 1 единицадан бөлүнүп чыгып турат. Бирок бул биздин салмагыбызды көбөйтпөйт. Качан инсулин гормону биздин салмагыбызды көбөйтөт? Качан биз тамактана баштаганда. Мисалы бир күндө 3 жолу тамак жейсизби, 4 жолу тамак жейсизби, ошол учурда инсулин гормону иштелип чыгат дагы, анан ушул денедеги майлардын пайда болушуна бир себепчи болот. Андыктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Арыктагыбыз келсе инсулин гормонун азайтышыбыз керек же көп бөлүнүп чыгышын шарттабашыбыз керек. Эми анда эмне тамак жебей коюш керекпи деген суроо жаралышы мүмкүн. Жок, тамак жебей койбойсуз, тамак жей бериңиз. Ушул инсулинди көп чыгара турган тамактарды азайтыш керек болот. 3 түрдүү азык менен тоюнабыз. Белок, углевод жана май. Ушулардын ичинен май менен белок инсулин гормонун көп бөлүп чыгара бербейт. Демек биз майды, белокту көп жесек дагы салмак анчалык эле көбөйүп кетпейт. Бирок углеводду канчалык көп жесек, ошончолук инсулин көп бөлүнүп чыга берет. Андыктан инсулинди азайтыш үчүн углеводду азайтыш керек. Эми углевод өзү дагы чоң темада. 2 түрдүү углевод бар. Бат эле организмге аш болуп кете турган углевод бар, анан секи шашпай сиңе турган углеводдор бар. Бат эле сиңип кетүүчү углеводдор бул бардык камыр тамактар, макарон, нан, лагман деп коелу. Анан мындан сырткары бардык таттуу азыктар, бал дагы ошого кирет. Ушулар бат сиңүүчү углеводдор болуп эсептелинет. Булардын кемчилиги көп, анан артыкчылыктары өтө аз. Себеби буларда же витамин жок, же микроэлемент жок. Болгону калория. Нан жедиңиз, ал инсулинди чыгара берет. Нан жедиңиз, инсулинди көп чыгара берет. Жана бул боордо майды пайда кыла берет. Бооруңузду май баса берет. Улам нан жеген сайын. Нан жебей коюш керек? Жок, жей бериңиз. Болгону азайтыш керек. Кара нан болсо жакшыраак болот. Кара нан деле углевод, бирок мында клетчаткасы бир аз көбүрөөк болот да, ошол жагы бар. Ошон үчүн экинчи сортто унган нан кылып жегенге демек эмне кылыш керек? Аракет кылышыңыздар керек. Бат сиңүүчү углеводдор ушулар. Буларды жебей коюш керекпи? Жебей коюш керек эмес. Болгону азайтыш керек. Колдон келишинче канча азайта алсаңыз ошончо жакшы болот. Ширин суулар дагы бат сиңүүчү углеводдордун катарына кирет. Анан экинчи углеводдордун тобу бар. Бул баардык жашылчалар, бул баардык мөмө жемиштер жана ошол дан азыктары, ушулар дагы углеводдордун катарына кирет. Буларды өтө азайтып салыштын кереги жок. Анткени алар организмге түшсө дагы инсулинди дароо эле көп чыгара бербейт да, азырыктан чыгара берет. Белок менен майга караганда көбүрөөк чыгарат, бирок бат сиңүүчү углеводдорго караганда инсулинди ашыкча чыгарбайт. Ошон үчүн буларды жей берсек болот. Чене менен жегенге аракет кылыңыздар. Анан ушул тамактануунун санын көбөйтпөш керек. 3 жолу максимум жесеңиздер жетиштүү болот бир күндө. Ушул салмакты жоготуунун сыры. Углеводду азайталы, ошонун эсебинен инсулинди азайталы, анан арыктайлы. Албетте кыймыл көп болгону жакшы, бирок ар бир эле адам кыймылын көбөйтө албайт. Колдон келсе көбөйтүңүз. Ушул айткандардан сырткары дагы кошумча бир маалыматтар керек болсо, мындан дагы оңойраак жолу керек болсо сизге, анда 30 күндүк менюну сатып алыңыз. 3 маал эртең менен кечинде түштөн эмнелерди жеш керек экендиги жазылган. Ошону колдонуу аркылуу арыктай дагы каласыз, ден соолугуңузду дагы жакшырта аласыз. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар.